Банан маскасы. Бул маска бетти ымдаштырып, терисин жумшартып, жылмакай кылат. Масканы жасоо үчүн 2 гана каражат керектелет: банан жана сүт. Муну үй шартында оңой эле жасап алсаңыздар болот. Алгач банандын сыртын арчып алабыз. Эгер өзүңүзгө гана жасасаңыз, жарымы жетиштүү болот. Банан С, Б витаминдерине бай. Ошондуктан сулуулугуңуз үчүн кеңири колдонсоңуз болот. Мына бананды да майдалап алдык. Бетке тегиз коюлуш үчүн өтө бышканын тандап алганыңыз оң. Эми буга бир аз өлчөмдө сүт кошобуз. Өтө көп кошуунун кереги жок. Мына банан маскасы да даяр болду. Бул масканы тазаланган бетке тегиз жаап, 10-15 мүнөт коюп, андан соң жылуу суу менен жууп салабыз. Бул масканы жумасына 2-3 жолу жасасаңыз болот. Биздин экинчи маскабыз да азыгынан жасалмакчы. Кантип беттеги тырыштарды кетирсек болот деп бушайман болуп жатсаңыз, биз сизге анын жолун айтып беребиз. Бул үчүн бизге жумуртканын сарысы, 1 чай кашык бал жана акшак керектелет. Биринчи жумуртканын сарысын белогунан бөлүп алабыз, жакшылап чалабыз. Жумуртканын сарысы терини жумшартып, азыктандырат. Эми мунун үстүнө 1 чай кашык бал кошобуз. Бал теринин сезгенүүсүн кетирет, бырыштарды азайтат жана дагы беттеги майда кара чекиттерди тазалайт. Буларды аралаштырып алган соң 2 кашык акшак салабыз. Бул маска терини жашартат, жагымсыз сезгенүүлөрдөн арылтат. Маска даяр болду. Муну тазаланган бетке жаап, 10-15 мүнөттө суу менен жууп салыңыз. Эми ушул эле масканын бир аз башкачасын көрсөтөбүз. Бул маска майлуу беттер үчүн пайдалуу. Бизге бул үчүн жумуртканын агы, 1 чай кашык бал жана буудай уну керектелет. Атайын даярдалган идишке жумуртканын агын бөлүп алабыз. Аны чалабыз. Белок беттин терисин тазалап, сепкилдерди кетиргенге жардам берет. Андан кийин маска жасоодо эң маанилүү орунда турган балды кошобуз. Бал косметологияда кургак терилер үчүн кеңири колдонулары баарыбызга маалым. Бал маскалары кургак бетти жакшы азыктандырат, жумшартат, беттин кургаганын азайтат жана кайсы бир деңгээлде майда бырыштарды кетирет. Бирок балды маска катары колдоноордон мурун өзүңүздүн бул азыктан аллергияңыз жок экендигин билип алышыңыз керек. Даяр болгон суюктукка 2 кашык буудай унун аралаштырабыз. Мына маска да даяр. Муну жогорудагы маскалар сыяктуу эле бетке 10-15 мүнөт коюп, андан соң жылуу суу менен жууп салабыз. Дал ушундай маскаларды жасап, жаш бойдон калсаңыз болот.